Отманды окушуга кечиңиздер менен, урматтуу угармандар, ардактуу көрөрмандар, жакшысыздарбы, саламатсыздарбы? Анда биздин студияда биздин өзүбүздүн көрсөтүүбүздү баштайбыз. Мынакей бүгүн бизге да коноктор келип отурат, партиячылар. Буга чейин келип кеткендерин дагы сиздер билесиздер, уктуңуздар, көрдүңүздөр. Анан баягы ушуну bir угуп, bir кызыктуу, bir сезимге bir дуушар болот экенсиң, туугандар, балким сиздер дагы ошондой болуп жаткан чыгарсыздар. Эми бардыгын уксаң, бардыгы туура. Деле бир туура эмес сөз таба албайсың. Мына буга чейин өзүңүздөр көрдүңүздөр, билдиңиздер, буга чейин биздин сыйлуу, урматтуу, улуу президенттерибиз сүйлөгөндө көрсөң көзүң кубанат, сүйлөгөнүн уксаң кулагың кубанат. Эми жалтырап, жолтурап, тем эле сонун көрүнөт, акылдуу көрүнөт. Анан эмне үчүн туура эмес иштер чыгат? Кайдан чыгат ошол иштер? Кандайча чыгып калат? Жок, суп-сулуу президенттерибиз бар. Басканын сонун, сүйлөгөнү бир сонун. Анан аягында эле каракчы болуп калып жатпайбы? Кандайча бул? Эмне болуп жатат? Эмне болуп кетип атат? Кызык да. Анан кийин кимди алба, ким сүйлөбөсүн? Макул депутат, министр, ким сүйлөбөсүн? Бардыгы сүйлөп жатса эле бир сонун көрүнөт. Сүйлөгөндөрү тем эле укмуш, ишенесиң. Анан анда проблема каяктан чыгып жатат, туугандар? Кайдан чыгып жатат? Бардыгы сүйлөгөндү билсе, акылдуу болсо, ине-жибине чейин саясатты бүт өлкөнүн кыйтык-кыйтуусун түшүнүп турса, анда проблема кайдан чыгып жатат? Анда эмне болуп жатат? Балким элдер калып эле жашоо начар, жамандап жаткандыр. Тим эле сонун жашап жаткандарыбыз тилегейбиз. Калып эле байкуш жанагы биздин суп-сулуу, акылдуу президенттерибизге калып эле биз доомат коюп жаткандарбыз. Аларды угуп деле жүрдүңүздөр го. Көрүп деле жүрдүңүздөр. Көбү тууган дегендей, көбү кудагый дегендей, жердеш дегендей, жыргап эле, сүйүп эле, сыйлап аттыңар эле. Эмне болуп кетти? Эмне болду? Кызык туугандар, кызык кетип түшүнбөй каласың. Эми эмне болгонун билесиздер, туугандар. Бул эми баягы кыйшайта айтып жаткан сөздөр болуп жатат. Бирок чын эле ошондой да. Чын эле ошондой да. Анан баягы бир эсиме келип турат, бир советтик фильмден бир үзүндү. Бир психотерапевтке келет. Бир жигит, жаш жигит келип туруп, ушундай күйүп келет да сурайт. Айтат: "Урматтуу доктор, менин аялым менен апам келише албай жатат. Ырылдаган, чырылдаган. Апамды уксам, апамдыкы туура. Анда менин аялым туура эмес кылып жаткан, турбайбы деп бага барсам, аялымды уксам, аялымдыкы да туура. Мен түшүнбөй калдым, кимдики туура экени. Кимдики туура эмес, кимдики туура, кимдики чын, кимдикиси калп, мен түшүнбөй калдым. Уксам эле апамдыкы да туура, аялымдыкы да туура. Эмкиден мен алып келейинчи экөөнү тең, сиз угуп көрүңүзчү" деп кайрылат. Жаш жигит. Анан ошол убакта акылдуу болуп, элге насаат берип аткан, көйгөйлөрүн чечип берип жаткан психотерапевт айымдын өзүнүн турмушунда ушундай быкычыкы бар, ушундай чечилбес маселелер бар, кыйналып жүрөт да өзү. Бирок бирөөнүкүн чечкенге жардам берип жатат. Анан ушунун сыңарында ойлойсуң, өлкөнүн ичинде кыйч-куйч түшүнбөстүктөр болуп жаткандай болуп атат. Бирок бардыгы сүйлөсө, апамдыкы деле туура, аялымдыкы деле туура, президенттики деле туура, депутаттыкы деле туура, министрдики деле туура.
Анан элди уксаң, элдики да туура. Бардыгыныкы эле туура. Туура эмес нерсе кайдан чыгып жатат? Кызыктыргандар, Анда буюрса, балким бул жөнүндө биздин азыркы агабыз балким айтып берер. Бул жөнүндө дагы ойлор бардыр дегендей. Бүгүн бизде мейманда Демократ Кобралар партиясынын өкүлү, лидери Анакандоев Кобр агабыз ушундай аты жөнү менен бизге келип отурат. Куш келиптирсиз, урматтуу Кобрбек ага. Биз кубанычтабыз келгениңизге. Саламатсыздарбы? Добрый вечер. Анда сиз өзүңүздөрдүн мекенди өстүрүү, өнүктүрүүнүн баягы жолдору менен, өзүңүздөрдүн программаларыңыз менен тааныштыра кетиңиз. Анда кулак сизде, Кобрбек мырза. Урматтуу чертештер, мынакей өйдөдө өзүңүздөр уккандай көп сонун сөздөрдү айтып өтүштү. Все биздин урматтуу арстан карышкырлар, арстандар, бүркүттөр баардыгы сонун сөздөрдү айтып өтүштү. Да, можно сказать, что каждый прав по себе. Беркуты правы по-своему, волки правы по-своему, и арстандар правы по-своему. Но, тем не менее, понимаете, очень громко орут, много говорят, обещают. Красиво говорят, обещают. Вот услышишь и поверишь просто. Да и не поверить невозможно. И они даже успели хаять змей, что ползучие везде пролезут, да, например. А почему бы и нет? Надо уметь. Политика – это гибкое дело. Как говорится в фильме, что Восток дело тонкое, надо быть тонким, не надо лезть на рожон, не надо много орать, не надо много кричать. Сиздердин өзүңүздөрдү төшүңөрдү коккондон, каккандан, кечке кыйкырып айкыргандан бир нерсе өзгөрүлөт. Оппайт кыйкырсаңар, катуу кыйкырсаңар, элдер кулагын жаап алат. Керек болсо кээбилердин кулагынын перепонкасы тешилип да калат. Поэтому есть такое мудрое слово, когда-то мне сказал мой педагог, что зачем орать? Зачем ты кричишь? Можно и шепотом убить человека. Вот, поэтому в данный момент я говорю очень много. Обычно мы не говорим, мы просто знаем. То, что нужно, мы знаем. Ана жана арылдап кыйкыргандар, да, арстандар, карышкырлар, алар деген түшүнөбүз. Ушундай ачык адамдар кыйкырганды жакшы көрөт. Бирок тереңинен келгенде жыландардан коркот. Жыландардын бир символу — это символ мудрости и красоты, да? А другая сторона, что змею понимает как коварное существо. Вот не заметят, как подползли и укусят. Но тем не менее змеи просто так не кусают. Жөн чакпайт жыландар. Акылы бар. У них ум сосредоточенность. Бир нерсеге чогулган, сосредоточен.
чарчайды эмес, башкалардыкындай. Маймылдыкындай чарчайды эмес биздики. У нас бардыгы. Ошондуктан одним словом, я понимаю, молча, законы написали. Что так, вечно будем законы принимать? Законы написали, то, что для жития необходимо, и все. Ну, надо их исполнять. Но законы должны быть, знаете, жизненными. Законы должны работать. Они просто так написаны в Конституции. И поэтому так необходимо, чаман көрбөгүлө, чыландар, кобралар партиясы. Кобранды чылан деп кой. Но кобра етті, кобралар өзін чылан дебейт. Кобра дейді. Чыланды эми түшүнөсүздөр айырмасын. Ошондуктан бардык тараптан эмне болбосун ийкемдүү жумуш алып барыш керек. Билинбей, сен көрүнбөй деле кой. Биз бирisi өтүп калса көрүнбөйбүз. Олтурбайбыз. Тиралайланы угуп. Биз өз жумушубузду аткарабыз. Мен сүйлөгөнчө бир жумуш бүтүр. Мынакей кептен бар ошондо. Анда эми ар бир адамда өзүнчө мүнөздөмөгө ээ. Биз адамдардын арасында ар кандайлар бар. Ошондуктан ийкемдүү саясат, ийкемдүү элдин жашоосуна ыңгайы келген закондор. Эл деген комфорттуу жашаш керек. Бирок кыйналбай коюуга мүмкүн эмес. Бирок кыйынчылыктын дагы өзүнүн шарты бар. Кыйынчылыкты да жеңе билиш керек. Бүт баары эле жашоодо оңой эмес. Всё достается с трудом. С трудом. Ошондуктан биз көп жактан унчукпай келебиз. Көбүңөр бизди тааныбайсыңар, билбейсиңер. Бирок биз билинбей акырын жумуш жасайбыз. Көп айкырган, кыйкыргандар бизге иштешет. Эми көңүлүңөрдү бүткүм келген жок. Аз-маз мактанып койсом, капа болбоңуздар. Капа болбоңуздар. Барыңыздарга ийкемдүү, ийгиликтүү мамиле жана жашоо каалайм. Чоң рахмат. Мы благодарим вас, уважаемый Кобурбек Анакандович. Благодарим за такую прекрасную беседу. И, как вы говорите, мы надеемся, что все будет лучше. Все надеются. Желаем вам в ваших планах личного и общего партийного успеха. Спасибо вам. Всего вам доброго. Чоң рахмат ага. Көрүшкөнчө. Мына урматтуу угармандар, уктуңуздар. Кобурбек агабыз дагы жакшынакай өздөрүнүн ордун айтты. Кээ бирлерге кемчиликтерди жасады. Албетте ар ким бириси жай айтат экен, бириси катуу айтат экен, ар кандай болот экен. Бирок канткени менен эми сөздүн маңызына төрүнө маани берсек, бардык эле туура айтып аткандай, туура эле кыйкырып аткандай, туура эле айкырып аткандай дегендей, кээде жан күйсө адам кыйкырат да. Анан укпаса, акырын айтса, укпаса, катуураак айт дейт, катуураак деп, манасга деп айтат, ушундай күйгөндө ушунчалык айтылат да, туурабы? Анда урматтуу туугандар, мына баарыбыз айтып бүттүк окшойт, жакшы сөздөрдү, мына жакшы сөздөр, жакшы пландар сүйлөндү бардыгы. Эми буйруса баягы убакыт көрсөтөт деген бар. Азыр мен дагы
эстеп жатам бир макалды. Бирөөнүн сөзүнө да ишенбе, өзүңдүн сөзүңө да ишенбе, кылган иштериңе ишен деген макал бар экен да. Анан эми жана башында биз көрсөтүүнүн башында айткандай, эмне үчүн сөздүн баары сонун, ойдун баары сонун, иш жүзүнө келгенде алар башкача болуп чыга калат. Анткени туугандар, иш жүзүндө ойлогон ойлор, сүйлөгөн сөздөр иш жүзүндө ишке ашпай калганы мына кептин баары ошондо болуп жатат. Ишке ашпай калып жатат көп нерселер. Эми бардыгын жаман дебейли, ишке ашып жаткандар бардыр. Жашоодо турмушта көйгөй көп, ал бир эле, эки эле, 10 эле маселе эмес да. Анан кийин мисалга элдин жашоонун тармактары канча. Мисалга, сиздин үй бүлөңүздө чыр чатак. Чыр чатакка ким күнөөлүү? Өкмөт күнөөлүүбү? Ооба, өкмөттү күнөөлөсө болот. Өкмөт күнөөлүү болушу мүмкүн. Эгерде жубайынын иштеген иши жок болсо, жубайлардын кээ жолдошторунун, же болбосо эринин айлыгы аз болсо, анан үйгө жетпей жатса, бала чакан тияка кийим, бияка кийим, аяка окуу, бияка садик, квартплата деген бар, квартирада жашагандар бар, анан той деген бар, жакшылык деген бар, жамандык деген бар. Анын баарын эсептей келгенде канча акча керек туугандар? Өзүңүздөр билесиздер, кээ бирлерге $1000 жетсе керек, кээ бирлерге 2000 жетпей калышы мүмкүн. Кээ бирлерге $500 деле жетмек. Эми биз доллар менен айлык албайбыз. Кээ бирлерге байкуштарга 20 000 сом жетиши мүмкүн, кээ бирлерге 50 000 сом жетпеши мүмкүн. Анан жубайынын айлыгы эгер 10 000 болуп калса, кандай болот туугандар? Андан сырткары тамак аш деген бар. Ой буй, айта берсең арман көп дегендей. Каягына жеткизебиз, каягына. Мына көрүп атасыздарбы? Керек болсо мен өзүмдүн жашоомдогу баягы көйгөйлүү эмес, мындай эле күнүмдүк маселелерди карап эле күлүп ийдим окшойт да. Баягы дагы эле макала эсиме келип жатат. Ит айласы кеткенде үрөт, адам айласы кеткенде күлөт болуп, мен да күлүп ийдим. Ошо айлам кетип жүргөн окшойт менин дагы туугандар. Анан ушундай нерсе негизи бул бар дүйнөдө, жеке эле Кыргызстанга бул татыктуу, тааныш нерсе эмес. Ошондуктан жана башында кеттик. Үйүңүздө чыр чатакка ким күнөөлүү? Албетте дагы эле экономикалык системага бурсак болот. Өкмөт күнөөлүү. Анткени үй-бүлөнүн жумушу жок. Акча аз. Ошон үчүн уруш атабыз деп күнөөлөсө болот. Эми антип күнөөлөсө деле, андай болбогон убакта деле үйдө чыр чатактар болуп турат. Түшүнбөстүктөр жашоодо болуп турат. Эки бала мушташып кетти, бирин мурдун кыйшайтып койду. Ким күнөөлүү? Өкмөт күнөөлүүбү? Ооба, өкмөттөр күнөөлөсө болот. Анткени милиция так ошол жерде турган жок. Милиция турса, эгер алар урушпай калат болчу. Интип күнөөлөсө болот. Анан кийин дагы кандай кылса болот? Мисалга, жашоодо бир студенттердин арасында, ага эжелер арасында бир түшүнүксүздөр, негизде түшүнүксүз эмне үчүн болуп атат? Муну кимди күнөөлөсө болот? Өкмөттү күнөөлөсө болот? Ооба. Анткени жашоодо психологдор, психотерапевттер, философтор, социологдор жакшы иштебей жатат. Социологдор элге түшүндүрмө бербей жатат, жашоо деген кандай. Философтор түшүндүрмө бербей жатат, жашоо жөнүндө, анын тереңдиги жөнүндө, анын татаалдыгы жөнүндө, аны жашаш үчүн буягынан караш керек, тиягынан караш керек, өзүнчө этиканы өстүрүш керек, маданиятты өстүрүш керек, түшүнүктү өстүрүш керек деген балким философтор да иштебей жатат. Философторду андай жумушка эч ким чакырбай деле жатат. Керек болсо философторду акылман адамдардын кереги жок болуп калды. Акылдуу сөзүн эч ким уккусу келбейт. Андан көрө ырыкса. Теледен, радиодон күнү түнү 25 саат бою оюнзок, ырлар. Кем ток-шоулар дагы бар. Бирок студияда бир акылмандын акыл айтып отурганын көргөн жокмун. Бирок бул жагын чечип жатканы динге рахмат деш керек. Динде адап акылак маселесин шариат жолунан кандай кылса Кудайга жагат, кандай кылса жакпайт деп айтып жатып, бул жагынан
динге рахмат деш керек. Бирок динди ошондойдон коюп койбой, бирок бардык эле адамдар динчил боло албайт. Анткени алардын жашоодогу көз караштары башкачараак болушу мүмкүн. Ошондуктан ал тараптан дин өкүлдөрүнө жардам кылып, жолум сөздөрүнчө акылмандар, аксакалдар, философтор, акылдуу жазуучулар, акындар, айтор акылман адамдар социумда жумуш алып барыш керекпи? Алып барыш керек. Андай жумуштар эми үчүн бизде мамлекетте иш жүзүнө коюлган эмес. Деп деле өкмөттү күнөөлөп койсок болот. Жашоодогу түшүнбөстүктөрдү, мушташтарды ошол жака такап койсо болот. Туурабы? Бирок бул жака токото келгенде өкмөт күнөөлүүбү? Күнөөлүү эмес. Ошондуктан бул жерден элдин өзүнүн дагы бир жашоосунун тармагында биздин элдин өзүндө дагы жаңылыштар бар. Ошондуктан туугандар жашоонун ар тарабында бардык тарабынан эле эми бир гана өкмөттү күнөөлөп олтуруш бериш туура эмес керек. Эми эл дагы өзүн эл менен өкмөттү бөлгөн болбош керек эле. Биз негизи өкмөт өзүнчө болуп атат, эл өзүнчө болуп жатат. Анткени сүйлөгөндө дагы ошондой келип атат да, өкмөт болуп атат да. Мамлекет дегенде эле ошо өкмөт эле мамлекет болуп калат экен да. Например, государство. На государь дейт да, государи да. Наши государи. Это государство, может государство ихнее, может это им принадлежит. Понимаете, ребята, очень парадокс такой, интересно получается. Анан кийин ошондуктан элдин ичинде көп өзүндө көйгөйлүү маселе бар. Эми мисалга бир адам жөнүнө жүрүп дагы так жашоонун кыйындыгына карабастан жашынакай бөтөлкөнү жакшы көрөт. Сыйырматта сыйлашканды жакшы көрөбүз. Арак менен, шарап менен. Бул деңгээлде мына биздин өкмөт дагы бүт иштери бүткөндөн колго алыш жашынакай бардыгы келишимде түзүлгөндөн албетте столдо коюп койгон жашынакай моюну узун бөтөлкөлөр турат. Суйкайып билмейт. Анын ичиндеги эмне деп коет? Ичимдикти көк жылан дейби, ак суу дейби, арбачы дейби. Айтор бир ичимдик бар да, ушундай ичкенде өзгөчө болот чөкүн. Өзгөчө магдырайып түшкөнү менен билинбей акылыңдан кете бергениң да. Эми бул жөнүндө дагы биз көп ойлорду сүйлөшөбүз туугандар. Ошондуктан бул жерде айтайын дегеним, мамлекеттик деңгээлде чоң проблемалар бар. Анан өзүнүн группалардын ичинде, окуу жайлардын ичинде, ар бир социо тармактардын өзүнө тиешелүү бир проблемалар бар. Бардыгына бул өкмөт күнөөлүү болбошу мүмкүн. Бирок өкмөт ошолорду билип туруп, кандай проблемалар болушу мүмкүн эл ичинде, мектепте, окуу жайларда, жашоодо ошонун алдын алган, ошолорду проблемага айландырбаган бир иштери мүмкүн эле да. Ал жагынан куйлуштура кетсе болот да. Ошондуктан бир туугандар, эл журт ошондуктан жашоодо саясатта комплекстүү түрдө бүт бардык тарабынан иштер алып барыш керек экен. Ошондуктан эми жана үй бүлөнү айтып кетпедикпи? Аялың ажаган болсо дүйнөнүн тынчтыгында не пайда дейт го? Макалды билесиздер го, жакшы. Анан кийин аял эмне ажаган болуп калат? Ажаганын себеби эмне болуп калат? Ал ажаган аялдан сураш керек. Анан айтып берет арманын. Аны уксаңар ал ажаган аялдыкы туура болот. Күбөсүн уксаңар күбөсүнүкү туура болот. Бирок бир нерсе туура эмес болуп атпайбы? Коём да бул жактан биз кечке айлана бербейли, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан эми анда азыркы шайлоо учуруна келе берели. Мына өзүңүздөр партиялар барып атат, айылдарга угуп жатасыздар. Бүт баары мекенде жер катып атат, налогдор азайып атат. Мынакей квартиралар буйруса берилип атат. Дагы суулар, каналдар казылып атат. Мына буйруса сыйкычылар келип атат. Алар айтып атат, бул жагын мындай кылабыз, ал жагын андай кылабыз. Мындай проблемалар бар, алар мындай чечебиз деп. Сонун айтып атат, сонун сүйлөп атышат. Буйруса
алардын бардыгы ишке ашышы мүмкүн. Ишке ашып аткандары бардыр. Ашып атат, мисалы мен кече көрдүм, ошо бир ошол жакка койгон партиябы же депутат жолунга суу киргизип берем дептир, жолду оңдоптур, азыр казып атат трактор. Элдер айтты, башка жактан партиялар келсе, өкүлдөр айтты, ошол жактагы тааныштарым жашайт, айтты, жок, биз бул жакта жолду оңдоп атат. Эми капа болбоңуз, биз бул жакка эле шайлайбыз деди. Мына көрдүңөрбү? Ошондон шайлоону мен сунуштайт элем. Bir ай болуп жатабы бизде? 1 ай эмес, жарым жылга созуш керек. Же болбосо 11 айга созолу дегендар, шайлоо процессин 11 айга же 1 жылга созолу. Ошондо 1 жылда депутаттар, кандидаты депутаты в парламенти, керек болсо президенттикин 2 жылга созолу. 2 жылда тияка барып, бияк Кыргызстанды кыдырып, коштолорду кыдырып бүт барын бөлгүчө, жолдордо бүтүп калар, сууларда кирип калар, светтерде туруп калар, налогторда азайып калар, көптөрү үйлөрдү алып калар, балким айлыктар көтөрүлүп калар. А 1 айда бат эле, 1 айда. Андан көрөк ошо депутаттарга 11 ай, президентке 22 ай кылып коелу. Мына зага. Болду. Элге ал ушунда 2 жыл агитация менен иштейт, депутаттар 1 жыл агитация менен иштейт. Анан кийин айтабыз, элдер айтат, покажи, докажи на деле дейт. Они начнут доказывать. Анан көрөт элем ошо депутаттар. Депутаттыкка барат бекен, же барбайт бекен. Же 1 айда ондай сыйкырчы болуп туруп, паладин болуп туруп, шак кичине иштерди кыла коюп туруп, өтүп кетет бекен. Кандай сунуштугандар? Кийинкиде ушуну сунуштап парламентке сунуштабайлы. Сунуштап коелу. Анан 5 жылда бир эмес, шайлоону кылып коелу, бир 3 жылда. 2 жылда, 3 жылда эле көп, 2 жылда. Негизи 1 жылда депутаттар 1 жылга сайланса деле жакшы болмок. 1 жылда эле иштеген иштерин көрсөтүш керек да. Эгер ушундай эле кыйын проекттер болсо, макул 2 жылда кол, макул 2,5 жыл кылып коюп турганда 5 жыл эмес. 5 жыл деген көп да. 5 жыл ана оңолот, мына оңолот, 5 жылдын ичинде отура беребиз бай. 2 сазыв 10 жылда адам уже анан 10 жылдан 20 жыл жашап бүтүп калат го. Ошондон 2,5 жылдан кылам дагы, 2,5 шайлоого келгенче 1 жыл шайлоо. Эми шайлоо процесстери жүргөнчө тиякта мамлекеттик иштер токтоп турбайбы дейт. Анда мына жарым депутаттар да, мисалы, канча депутат керек бизге? Канча өтүш керек? 300 өтөбү, 200 өтөбү, же 100 өтөбү? Макул, бизде 100 депутат болсо, иштесе, 100 депутат. Анда 50-сү шайлана берсин 1 жыл. Анан 50-сүн кийин шайлайлы. Ошондо 2 жыл болуп кетет. 50-сү да 1 жыл, жарым жыл, 1 жыл шайланса, шайлангандан кийин дагы 50 депутатын алабыз, дагы 2 жыл. Көрдүңүздөр тургандар, мына ошондо 2 жылда көп эле иштер жасалып бүтүп өткөн. Анан кийин ошондо бул биринчи шайланган депутаттар 2,5 жылдан кийин бүтөт. Анан жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин тиги депутаттар бүтөт. Уже бияк шайланып бүткөнчө эле тияк уже иши жумушу бүтүп калат да, анан кайра депутаттар шайланып баштала берет да. Президент 2,5 эмес, макул 3 эле жыл кылып коелу. Анткени 5 жыл. 5 жыл күч керекпи? 3 эле жылдан кылалы. 3 эле жыл жетет го. Макул 4 жылда коелу. 4 жылда эле көрөк болуп кетет го, 3 эле жыл жетсе керек тургандар. Мына ушуларды сунуштай берели элдер. Алар эмне келип эле депутаттар, партиялар сунушташ керек, өздөрү мындай кылам дейт. Бизде элде ой жокпу? Бизде эле бир программаларды көрө албайбыз. Кантип мамлекетти бат-баттан өнүктүрүш керек, кантип өстүрүш керек, кантип үй-бүлөдү бактылуу жасаш керек, кантип жолдор түп-түз болуш керек, фонарлар туруш керек, кантип машиналарды бензин чыгарган аба бурган машиналардын баарын алып туруп электромобилдерге өтүш керек. Андай бизге акылдар жокпу? Бир жолу мындай окуя болду. Ушундай бир депутат мисалы мендикиде жолугуп калабыз эми, кандайдыр ушу болот да турабы. Болуп калгандан кийин сүйлөшүп, ушинтип маектеше кетсек эле, анан мен дыдылдап сүйлөп калдым эле, айтты, депутат болоюн деп калыптырсың деди. Көрсөк алабыз, болсо боло беребиз. Аракеттерди кылабыз. Билбейм, тилчи чүтү дагы айтты. Пускай каждый занимается своим делом. Деп койдум, мага кыйын болду. Мен айттым. Ладно. Мы своим делом, музыканты, очень хорошо занимаемся, артисты. Народ доволен нами. И народу, может мы дарим больше блага, больше радости. Элдер кейбир начар жашап атканын унутуп калат. Артисттер барганда,
музыка укканда, алардын бир ырларын укканда, кандайдыр бир театралдык представление болгондо, искусство арбап коет аларды. Жашоонун жакшы жагын көрсөтүп коебуз. Биз ишибизди жашап жатабыз дедим. А вот сиздер ишиңиздерди кандай жасап жатасыздар? Эл почему-то недоволен го десем, он чукпай чыртыйып басып кетти, мисалы. Ошондой да туугандар. Ошондуктан алар эле бүт баарын билет, биз билбейбизби? Биз деле билебиз. Туурабы туугандар, Мынакей, мына күнү түнү ак үйдө эмне саясат болуп атат, эмне кылып атат, алардын мушташын, тиштешин, чачташын көрүп атпайлыбы? Ийгиликтерин баарын көрүп атабыз. Алардын сүйлөгөнүн угуп деле үйрөнүп алдык биз. Кандай сүйлөш керек? Эмне деш керек? Эмнени алып барыш керек? Эмнени айтыш керек? Справочник всегда видно. Артисттерден көп көрүнөт. Анан келип ушинти десең, алар айтып калат. Артистсиңер. Ой, алар артист эмеспи я? Артисттерден ашат. Көп артисттер атактуу боло албай жүрөт. Алар атактуу. Туугандар, эми ызылдашпай бир мекенибиз, биздин бир үйүбүз. Чатакташпай эң биринчи тынчтык керек. Баягы ырсалды ынтымакты. Баары эле айтып атат, ынтымак деп атабыз. Ынтымак деп туруп кайра уруша берет экенбиз. Ынтымак үчүн урушабызбы? Бирок орусча макала эсиме келип турат. Если хочешь мира, то готовься к войне, дейби я. Ушул сыяктуу да бир талдаш керек кичине. Оңой олтоң тынчтыктар келбейт окшойт анда. Бирок жакшы үмүт, жакшы ниет керек. Тынчтыкты кааласак, жан дүйнө тынч болсо, мен ойлойм, өлкөдө тынч эле болот болуш керек, үйдө. Ошондуктан анда, урматтуу туугандар, сүйлөй бербейли, иш көтөлү. Иш көтөлү, мына бардык партиячылар иш көтөлү деп кетти. Анда мен да айтайын, иш көтөлү анда. Бир мамлекетти бир эле үй деп эсептейли. Мына Кыргызстан деген үй дейли. Анын ичиндеги үй бүлө, бир туугандар. Анысы деле кыргыздар ошондойго, там тууганы, кудасы, ата журт, кайын журт, тага журт, тиги журт, бу журт, жердеш, бердеш, айтор кыргызды тууган дейт го баарыбыз. Баарыбыз тууган экенбиз. Анда эмне биз ызылдашабыз? Ызылдашып эле койбойлу. Ошо жака эле мен барсам эле жакшы болуп кетет деп эле кыйкыра беребиз. Андан көрөк чын эле мындай бул шайлоону, бирок мен башкача убакта айтам, бул шайлоонун өзүнүн партиянын системасындагы кемчиликтери бар окшойт да. Буюрса бул жөнүндө дагы эфирден иш алып барабыз. Ошондуктан бир үйдө жашынакай эле чырдашпай эле, ырдашпай эле, бир туугандай эле бир акылыбызды, талантыбызды, ишибизди баарын кошо чогуу колго алып эле өсө берсек болуш керек, туугандар. Болуш керек. Ошонун жолдору бар да, ыкмалар бар да. Ошондой өлкөлөр дагы бар да, ошентип эле чоңоюп аткан, өсүп аткан, өнүп аткан. Биз эмне өсө албайбызбы? Биз эмне кимбиз? Бизде эле акылыбыз бар, терең, улуу адамбыз, улуу калкпыз, улуу элбиз. Колубуздан келет же келбейби? Келет. Кыргызды кыргыз көрө албайт деп эле жүрө беребизби? Көрө алабыз, еще как көрө алабыз. Ошондуктан туугандар, анда биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн аягында позитивдүү бир жакшы, жагымдуу үмүт ниет менен аягына чыгып коелу. Мына биздин партиячылар, парламентке барам дегендер чын эле жакшы ойлорун айтып атышат. Ушинтип иштеп берем, ийгиликке болот деп, көп кемчиликтерди жоебуз деп жатышат. Ишенелими? Ишенбей эмне кылабыз? Ишениш керек. Эми анан аларды кечке өкмөт дагы жамандай бербей, алар дагы сөгө бербей, уруша бербей. Анан кийин биякта элден чыкты деп атпайбы? Бардык эле биздин элден чыкты да, башка жактан келди туугандар. Айдан келди, асмандан келдиби? Биздин элдин балдары да баары эле элден чыкты да. Просто алар өтө чын эле тың чыкмалары да, баштары башкача иштейт. Эми ошол баштары мээлери чын эле мындай жалпылыкка жакшы иштеп бериш керек да. Өзүмчүл болбой, эгоист болбой. Анан кийин алар дагы урматтайлы, сыйлайлы. Буга чейин жамандап келдик. Эми жакшы деп мактап баштабайлы туугандар, кандай дейсиздер? Мактабайлы бия.
балаңды жаман дей берсең ал жаман болуп калат да. Үй бүлөсү деле атасын жаман дей берсе жаман болбой ичип кетиши мүмкүн турабы? Биз деле жакшы деп мактабайлыбы? Бардыгын мактайлы. Бүт барына галочка коюп чыгалы. Ар бир партияга галочка, бүт барыңар сону сүйлөп атпайсыңарбы? Деле бир кемчилик жок, бүт бардыгы супер. Деп туруп бүт барына галочка коелу. Бүт деле партия өтүп кетсин. Канча партия бар? Канча партия жүрөт? Ошонун ичиндегилер бүт акылмандарбы? Укмуш ишкерлерби? Бүтүңөр баары отуруп алгылачы. Айлык табылар. Сиздерге айлыктын деле кээ кереги жок болуш керек. Сиздерге ушундай мекен үчүн деген күйгөн жүрөк, өпкө, керек. Мынакей көп ишкерлерге, чыныгы ушундай патриот ишкерлерге аларга айлыктын деле кереги жок болуш керек. Анткени ал жакка баргандар чыныгы көбү ишкерлер, бизнесмендер чоң иштермен менен алек болот. Анан ал жерде айлык күтүп отургандар барбайт. Ал жерге. Ошондуктан чыныгы жашоодон бир нерсени билип, кантип өнүктүрөм, кантип өнүгөм деген билгендер, балким бараткандар, аларга айлыктын деле кереги жок. Керек болсо мына элдин жакшылыгы үчүн жөн эле бекер иштеп берип коюш мүмкүн. Бирок аны мамлекет бекер калтырбайт. Баары бир кылган ишине рахматын айтып, өзүнүн белек-бекчиктерин берет. Белек-бекчик бере отурбай баары айлыгын коюп коет. Бирок бир убакта депутаттар чыгыптыр, айлыгыбыз аз деп. Бирок чын эле мындайдан караганда аз. Азыр мен унутуп калдым айлыгы канча экенин тургандар. Кечесиздер депутаттардын айлыгы канча, президенттин айлыгы канча деп кызыкпаптырмын. Кызыгып койсом болмок экен. Анан кийин депутаттыкка көптөр барам дегенге, президенттикке барам деп ойлогондор айлыгы үчүн эле көппү деп ойлоп коем мен кийин. Кеп аякта айлык үчүн эмес да, кеп там дело не в деньгах деп коет го. Там действительно дело не в деньгах. Тогда дело в чем? В чем дело? Вот вопрос. Быть или не быть, жить или не жить? Ой бурулуп кетип тургандар. Анда эми урматтуу угармандар, көрөрмандар, албетте баары бир эмоциялар бизде жалындап кетет. Кыргыз элде өзгөчө сезимталдуу, акылдуу, көтөрүлүшчүл, революционер, батыр, эмоциональный ушунчалык жалындаган эл, ушундай мүнөздөмөгө ээ биздин эл. Аны баарыбыз билебиз. Ошондуктан биздин элибиз дайыма жакшылыкка ишенет. Азыркы биздин партиячыларга, депутаттыкка бара жаткандарга жакшы үмүт менен эми мен үндөгүм келбейт, ишенели. Ишениш айла жок. Жок деген ишенимиш болуп коюш керек. Балким бирөө депутат угуп аткандыр мени. Анда ишенбесең эчтеке жылбайт. Баары бир ишенели эми. Дагы бир ишенеличи. Бир ишенел, бир сурак коелу 5 жылга дагы. Бирок законго сунуш керек 3 жылга эле кылалы. Эми бир партия менен өтсөм 3 жылга сунуш кылмакмын. Бирок дайым бир сөз келишүүдө бир чечимге келишет. Эл журтундай кылалы. Ченели бир 3-4 жылда жакшы бир өтө глобалдуу өзгөрүүлөргө бир Кыргызстан келе албаса, анда өзүбүз эле бир партия түзөлү. Мурунку иштеген саясатта жүргөндөр эч ким кошулбайт. Эч ким кошулбайт. Мурунку иштеп буйруса балким эл өзүнчө партия түзүп туруп, эл акылмандар чогулуп туруп акча таба алат.
акча буш оозуңа түшсөң түшүп калышы мүмкүн. Ошентип эле сунуш киргизели да биз дагы. Биз дагы адамбыз да, биздин да оюбуз бар. Биз да ушул кең ааламда дүйнөдө жашайбыз. Бизге дагы Кудай Таала акыл берген, мындай акыйкат намыс берген, сезим берген. Бир намыс өйдөрөөк иштейт, бир намыс кичирээк иштейт. Бир намыс бар, бир намысы жок. Ошондой кылып көрбөйлүбү туугандар. Сенели. Баарыбыз чогуу жакшы ниет, үмүт менен, балуу терең сеземдер менен, терең жоопкерчилик менен, терең акыл менен, накыл менен, бир өзүбүз бир жана карышкалар айта кеткендей, өзүбүз ишенген, мекеним дегенде өзүбүз бир жалындап турган, бул менин мекеним деп, сыймыктанып турган мамлекетке айланалы. Биз кыргыз экенибизге, Кыргызстанда жашаганыбызга биз ушунчалык кубанычта болушубуз керек. Ушунчалык ошону менен сыймыктанып жүрүш керек. Башка эл дагы мына деп сыймык суктанып, кандайдыр бир үлгүлүү бир өнүгүү жолу менен өссөк, мен ойлойм бул туура жол болмок да. Аны жасаш айтыш оңой, бирок жасаш кыйын дейт. Бирок жолдорун бар да, аны жасаса болот, болуш керек. Урматтуу туугандар, анда баары бир шайлоонун алдында баарыбыз жакшы үмүт кылалы. Шайлоонун алдында эмес, негизи дайыма жакшы үмүт менен жашаш керек. Ар күнү жакшы үмүт менен жашап, ар күнү өзүнүн милдеттенмесинде, ар күнү ар жакшы иштерди жакшы аткарып, жакшы ойлорду ойлоп, жакшы закондорду кабыл алып, жакшы иштеп, жакшы тиштеп, бир кандайдыр бир эмелеген бир бакубаттуу бир ушунчалык мелдилдеген чындык үстүндө бизде туу болуп турган, акыйкаттык туу болуп турган, акылмандык туу болуп турган, асыл сезимдер туу болуп турган бизге мына ушундай мамлекетте биз баарыбыз балдарап бакубатта жашасак, ой кылам, ошону сиздерге да, биздерге да баарыбызга каалаймын. Анда ушу менен бүгүн биз студиядан уктуруубузду көрсөтүүбүздү аягына чыгабыз. Түндөр тартылууда, түнүңүздөр бейпил болсун. Түндө да тынч уктаңыздар. Заманда тынч болсун. Жүрөк тынч болсун. Жан дүйнө агарып тазарып, баарыбыз ага көгөрө берели.